Мына ушундай жарнамалык тынуuдан соң биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Негизи Кыргыздын ар бир айымы байыртадан бери эле кол өнөрчүлүк менен алектенүүгө аракет жасаган. Аны менен катар эле ар бир кездемени дагы сарамжалдуу пайдаланган. Андан сырткары кыргыздын апалары дайыма кыздарын жаштайынан баштап колуна ийне карматып, тикмечилик кылууга үйрөтүп келген. Бүгүн дагы биз мына ушундай атайын студияда кол өнөрчү, дизайнер, уус чебер айымыбызды чакырганбыз. Ал ким деп турган болсоңуздар, Алтын кыз Абдырахманова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Ыраазычылык билдирем, адегенде убактыңызды бөлүп биздин телеканалга мына ушундай сиз жараткан кийимдерди, баш кийимдерди алып келгениңиз үчүн адегенде рахмат айтайын. Теле көрүүчүлөр менен учурашып алсаңыз болот. Бул камерага карайм. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Кутман таң барыңыздарга, күнүбүз берекелүү болсун. Ушундай керемет бир студияда отурганыма кубанычтамын. Уйкуңуз ачылбай жатабы? Акырын сүйлөп атасыз. Жок, жакшы эле го. Эми кантип, канча убакыттан бери кол өнөрчүлүк менен алектенип калдыңыз? Уус чебер болууңузга кимдир бирөөнүн себеби барбы? Албетте, ата энемдин түрткүсү. Негизи өзүм эстеген боюнча 4-класста өзүм көйнөктөр тигип кийет болчумун да. Анан буну ойлоп турмун, бул жөн эле баягы колуңан келген нерсенин баркын билбейт экенсиң да. Анан убагында такыр башка багытта билим алып, такыр башка бир нерселерге аракет кылып жүргөн экенмин. Анан кийин азыркы ушул жолго түшкөндөн бери түшүнүп атам, көрсө бул мага башынан эле берилген талант экен, башынан эле келаткан жолум экен. Анан өзүм эле баягы түшүнө албай кабыл албаптырмын да. Негизи кичинекей кезимден эле ошо мектепте деле уус кыз деген наам алгам. Себеби ошо мектеп ичиндеги баягы кол өнөрчүлүк боюнча ар кандай кароо сынактардын баарысында биринчи место алып келчүмүн. Анын үстүнө биздин мектепте бир кыймыл андай нерсе болсо, баардык нерсени мага тапшырышчу да, ошо именно тигүүчүлүк боюнчачы. Ошондо эле билинген экен да. Көрсө тикмечилик, уус чеберчилик сизге баягы ырахат тартуулайт, жасаган сайын дем күч чыгып берет экендигин баамдаган эмес экенсиз. Хобби деп түшүнчүмүн да, кесип дебей. Азыр түшүнүп атам, бул менин кесибим экенин. Хоббиңизди кесипке айландырыптырсыз азыр. Буйруса. Анан эми мына ушул менин жанымда өзгөчө бир жаш балдардын кийими турат экен. Жаралуу тарыхы кандай болду? Кантип мына ушундай жаш балдарга жилетка дейбиз, жаралып калды? Болгондо дагы галстук менен экен, кыргыз оюм чийимдери. Муну кыргызча чыптама деп айтылат. Анан диалектика боюнча дагы черми деп дагы айтылат экен, кемзир деп дагы айтылат экен. Анан негизи бул бир 3 жыл мурда ушундай этно стилдеги кийимдер ар бир жуманын 5-күнү мектептерде кийилсин деген бир кичинекей эме болгон да. Билим берүү министрлиги анча тарабынанбы ушундай бир буйрук болгон экен. Чечим деп айтайынчы, указ. Анан ошол убактан ошол бир кыймыл башталып, анан сунуштар түшүп, ушундай бизге чыптама тип бербейсизби деп ушинтип суранып калышты 1-класстар, Бишкектин мектептеринин биринде. Анан кийин макул деп жазадым. Бир эле экземпляр жазгам. Анан көргөзүп көрсөм, анда эч нерсеси жок эле, ошо болгону галстугу менен эле чыптамасы болчу. Анан жактырып эле, сүрөтүн көрүп эле жактырышып, анан баасында так чече албай бир топко жүрдүм. Анан ушинтип отуруп, азыр болсо ушундай түрү сайын жасаганга жетип атабыз. Быйыл 3-жылдын жүзү болуп атат. Эми ата энелерге, балдарга, мугалимдерге баарына жаккыдай болсо, кардарларыбызга деп ошого аракет кылабыз. Анан кийин чындап бул мындай орусча айтканда увлекательный нерсе экен да, утуруп бир жаңы нерсе пайда болуп атат. Разработка кылып, тиги көкүрөгүндөгү атайын тигиндей кылып, 3 бурчтук кылып жасаганбыз, балага ыңгайлуу болсун. Бир 2-3 жылга чейин кийгидей болупчу. Себеби мындай түзүнөн бычып койгондо эмдиги жыл эле, 1 жылда эле батпай калат, бала чоңое түшөт да.
Мындай болгондо топчусун жылдырып коебуз, бир 2-3 жылга чейин кие бергенге бул жака жылдырып кете туура келет. Анан берип атканда дагы бир размер чоңураак беребиз дагы, узундугун да узунураак кылып беребиз балага. Анан бир 2-3 жыл кийгенге ылайыкталган да өзү. Галстуктары да узунураак болуп барат. Негизи 3-класстын размер эмесине ылайыкталган да балдарына. Бирок биз 1-класска ошо кичине чоңураак вариант алып жасап берип атабыз. Азырынча мындай терс пикир уга элекпиз. Биз ата-энелер аябай каалайбыз да, 2-3 жыл кийсе экен деп, анткени сиз айткандай бат эле өсүп кетет, быйыл алып берсең кийинки жылы окуу жылында батпай калат. Бул чыптама жакшы экен, демек 2-3 жыл бою катар окууга кийсе болот экен. Анан балдардагы, кыздардагы кийсе болот, мына ушу бантик мисалы атайын алып келдим да, бул деген минтип туруп эле бантик кошулса эле кыз баланы болуп калат да, мына көрүнүшүндөчү байкасаңыз. Анан бул манекенде турганды эмнеге манекенге кийгиздим, ушунча чыптама көтөрүп келдим, мисалычы ушунун ичинен ушуну кийгизип атам, себеби бул биздин жаңылыгыбыз. Жаңы быйыл чыгардык, ошо именно Кыргызстандын атрибутикасы менен пока рынокто жок болуп атат. Анан кийин ушуну дизайнер балдар менен аябай иштешип көп убакыт кетти, бир 3 айдай убакыт кетти. Азыр мына бул мугалимине дагы же чоң класстарга таанганга галстук бар. Анан мугалимдер үчүн мындай чыптамасы бар. Ошо биздин негизги мугалимдерге жакшы экен, Ооба, анан байкасаңыздар биз эмесин полочка деп коебуз, ушу көкүрөгүнүн негизи тигүү эмес эрежеси боюнча оң жакта болуш керек, аял кишиникичи. А биз сол жакка коюп атабыз топчусунчу. Себеби могу күндү биз жүрөк жака койдук да. Баягы кийим ырдаганда колубузду коебуз, ушул жерге коелу деп балдардыкын дагы, мугалимдердикин дагы ушул жака койдук. Бизде ошондо бул вариантта мальчиковый, девочковый деген вариант болбойт да. Баары тең бир тарапта болот, ушу жүрөк жан тарапта күн турсун деп ошондой кылып жасап атабыз. Анан бул кездеменин өзүнө төшүрүлүп турду. Анан жууганда чыгып кетпейби, өңү өчүп кетпейби? Эң биринчи суроосу ушундай да, негизи мага деген Бишкекте эле эмес, кардарларды тиги Баткенден, Лейлектен, Алабукадан ушундай өрөөндөрдөн көп келет да, эме буйрутма. Ошол убакта көбүнүн эле биринчи суроосу сапаты кандай? Анан өң өчпөйбү, сиз сурагандай, түлөп кетпейби, чоюлбайбы деп ушинтишет да. Анан кийин биз деген ошо биринчи басымды сапатка койгонбуз. Ошо тыйынын баарын тең эле, ата-энелер берген тыйындын баарын эле баланын өзүнө чаптайбыз да кайра элечи. Сапатка өтө көңүл бурганга аракет кылабыз. Анан бул действительно чоюлбайт, түлөбөйт, кирип дагы кетпейт, өңү да өчпөйт. Муну алган баланын бөбөгү дагы киет да. Бир сөз менен айткандачы, бул бир эле бала кийип, анан жыртылып кала турган оокат эмес. Ичине дагы бүт мындай сапаттуу койгонго аракет кылабыз, баарысын теңчи. Анан бул жерде юбкасы менен дагы экен, экөө окшош. Анан ошо убакыт өткөн сайын муну минтип тиги эме кылдык да, комплектация кылдык, минтип юбкасын коштук, астыначы. Түрү сайын юбкаларды жазып атабыз, минтип өңдөрүн баарын, бала ошо костюмдун өзүнө жараша юбкасын кошобуз да. Анан ага кошулуп, калпагы кошулуп калды, эркек балдарга. Бул калпак менен мен 2019-жылдан бери алектенип келатам. Бул негизи баягы кыргыздарда биз ойлойбуз да, кийизден гана калпак болгон депчи. Бирок чындыгында бизде кездемеден да убагында калпак болгон экен. Өзгөчө ошо жаш балдарга чоң апаларыбыз шырып туруп, ушинтип калпак жасап кийгизишчү экен да. Анан ушул идеяны алып чыгам деп, бул негизи мен атам, апам бөөктөрүмө тигип кийгизип жүргөн калпак болчу. Эме шырылган калпакчы, чүпүрөктөн. Анан ушуну алып чыгам деп 19-жылы баштагам. Анан бул костюмга коштум, чындап жилеткага коштум. Ошондой эле өзү кайра эле ошондой да, мисалы мындай болсо буга комплект болуп мунусу кетет, галстугу кетет. Галстуктарымга койдум. Ошентип болгондо бир комплект болуп калат экен. Ошентип эле комплект болуп кете берет да. Юбкалар менен чогуу турат галстук. Мынакей, мынтип галстугу кошулат.
Ушинтип анан мунусун алып юбкасы менен бантигин тагып койсо кыз баланы коюп ушинтип эле иштеп атабыз. Мектепке дагы, той топурга дагы Той топурга күнүмдүк да кийсе болот. Мен айтам, буну сиздер деген мына жайында панаманын ордуна, кепканын ордуна кийсеңер болот. Ичинин баарын бөз менен капталган. Ооба, биз жакта ушул калпак боюнча суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Калпактын кездемеси кандай? Башты тердетпейби деген суроо. Тердетпейт бул деген себеби бөз. Бул жерде 3-4 катар бөз отургузулган. Бөз менен иштелип чыккан, ичинин баары тең. Анан кийиз калпактай болуп же фетра калпактай болуп башты тердетип алып ыргып тийбейт да. Мындан да жука вариантта дагы жасайм, мен бүгүн алып келип өтүрмүн. Дагы жеңилирээк варианты дагы бар. Анан эми бул калпакты бала кийгенден кийин канчадыр бир убакыт өткөндө жууш керек болот. Анан жууганда формасын жоготпойбу? Эмеге салганга болбойт, гир машинага. Колдо жууш керек. Колго жууш керек. Жөн эле мындай кылып кыргагын ачып туруп, гир жерин щеточка менен жууп туруп, анан банкага 3 литровый банкага кийгизип, мынтип суусун сарыктырып, сыкканга же эметкенге болбойт да, жышыгангачы. Анан кайра үтүктөп кийгизе бересиз, эч кандай эмеси жок. Колдо этиятта жууп эле банкага кийгизип койсок, кайра формасы ошол ичинде боюнча сакталат экен. Этикеткасында ручная стирка деп эмеси белгиси менен турат. Ичи дагы эле бөз экен, Үтүктөсө болот. Колго жууш керек деген белгиси бар. Жайдагы баш кийим турбайбы? Ооба, Жайдын баш кийим экен, анан тердетпейт экен. Сиз айткандай панаманын ордуна балдарыбызга мына ушундай калпакты кийгизип койсок болот экен. Анан чоңдорго дагы барбы калпак негизи? Негизи чоңдорго деле жасап атканбыз, бирок ал башкачараак, мындай яркий эмес. Баягы бир тондо болуп. Ооба, бар андай дагы калпагыбыз. Мисалы бул жактагы калпак сыяктуу болот окшойт, чоңдордуку. Жок, бул деле окуучу балдардыкы. Чоңдорго негизи мындай эмес, башкачараак вариантта сунуш кылып атам. Аны ошо студиябызга келип анан көрүп тандап кетсеңиздер болот. Сонун экен, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр. Ак кездеме экен, анан бул жагында болсо кыргыздын оюм чийимдери түшүрүлүптүр. Мынакей жакындан телекөрүүчүлөргө көрсөтүп коеюн. Анан ичи болсо, мынакей ичи бөз. Анан бул кездемеси эмне кездеме болот? Бул эми дубайский габардин деген кездеме. Бул өзү ушу формаларга ылайыкталган. Негизгиси башты тердетпейт экен. Анан биздин аталарыбыз калпак кийгенди жакшы көрөт. Күнүмдүк жашоодо жай, кыш, күз 4 мезгилде калпак кийип жүрүшөт го. Жайкысын ушундай калпак алып кийип алса болот. Жакшы болот экен, Болот. Формасы дагы сонун, анан жеңил дагы экен. Жеңил, анан дем алат да, эң башкы. Баш дем алат экен, тердетпейт экен. Сонун экен. Анан эми мисалы биз калпак алгыбыз келсе, барып эле сизден тандап алып кете беребизби же буйртмага гана? Меники азырынча буйрутма менен гана иштеп атам, себеби баягы кереги бар оокатты кереги жок нерсени да даярдай бергенге мындай убакыт тардык кылып атат да. Көбүнчө ошо буйрутмадан эле кол бошобой калып атат чынындачы. Эл суусап турган нерсе экен деп койдум да, себеби аябай ошо эми жакшы кабыл алып атат элчи. Анан бул жакта сиз азыр чоң размердеги эми көрсөттүңүз да, чыптаманы көрсөттүңүз да. Анан бул жакта мисалы кичинекей кыздардын юбкасы турат. Чоңдорго дагы, баягы биз сыяктууларга дагы узун юбкасы менен тигесиздерби же жалаң окуучуларга? Негизи мугалимдерге, мугалим эжекелер сурап атышат да. Анткени балдар кийгенден кийин эжеси дагы ошо окшошкусу келип, ошондой болуп жакшы көрүнүш керек болгондо сурашат. Мундагы ооба мугалимдер менен да иштешип атабыз. Мугалим эжекелерге жилеткасы, юбкасы, галстугу бар. Анан түрү сайын вариантта бул жерде азыр бир эле модельди көрүп атасыздар, а так негизи 2-3 фасон жасайбыз. Офистик вариантта кийим издегендер болсо, мисалы силерге кайрылса болот экен. Ал мугалимби, бухгалтерби, кайсыл бир мекеме ишканада иштесе, силерге кайрылып мына ушундай мугалим эжекелер жамааты менен алып атышат. Эжекелерге ушу ыңгайлуу нерсеге окат экен. Анан юбкасын сураса, юбкасынын шымын кош десе, шымын ушинтип даярдап бере беребиз, эмеси жок. Маселеси. Анан эми көпчүлүк учурда эле саймаларын атайын 3D форматында дизайн менен түшүрүлөт окшойт, Ушул жерде ооба 3D менен суранып балдарга жазып атканмын. Анан моундай булар болсо 2D эле да, могуларычы. Бирок ушун оюлар жөнүндө да бир айта кетким келет. Бул оңой окат эмес экен. Себеби ушу дизайнер балдар айтып атам го, айлап иштеп анан чыгарып беришет да. Аны муну чыгаргандан кийин кайра бастырганда өзүнчө убакыт көкүрөктү иштеп чыккан.
Анан муну бастырып алып, анан алып келип алып тигебиз да. Бир гана мындай даяр эле эмеден тиге калганга кичине мүмкүнчүлүк болбой калат. Ооба, рынокто моундай оюлар келип атат азыр, бар. Даяр. Бирок муну баары эле бир эле нерсени ала бергиси келбейт экен да. Түрү сайын болуп калат. Анан кээде сайма деп сурап калышат, анан сайма дагы сайып, андай да вариантта жасап беребиз. Бирок сайма убакыт кармайт. Ар бир баланкы сайып чыгыш керек, анан аны иштеш керек, кандай болорунчу. А бул даяр, баягы компьютерде бар. Заказ болгондо баягы размери менен эле басып анан чыгарып беребиз. Бунун эмес процесси. Анан сөзсүз түстөрү дагы эки түс кылып бирине бирин айкалыштырып карап чыгат экенсиздер, Мисалы, бул жакта кара менен ток кызыл турат, бул жагы бир аз кызыл экен. Жаныңыздагылардын дагы баары ушундай эки түстүү экен, Ооба, ошо негизи эмеси ушундай болду да. Эмнегедир башталганда тренд эле ушундай башталды. Бир полочкасы, экинчи полочкасы. Эми бизде акыркы суроолор бар экен. Комплект болгондо баасы канча сом болот? Сонун берүү болуп жатат. Эфириңер тунук болсун, баарыңарга салам жолдойм. Ош кара суудан кантип алсак болот дейт. Дагы бир суроо бар экен. Баасы кандай дейт. Адрес кайсыл жакта? Улуттук кийим боюнча сурап жаттым эле дейт. Биз азыр мен ошо чүй өрөөнү боюнча кол өнөрчүлөр коомуна кошулгам, көк деп коет. Ошол аркылуу кыялда иштеп атабыз. Кадимки эле биздин ошо улуттук Ош базарында. Ош базарындагы кол өнөрчүлөр коомунун эмеси ишканасында. Ошол жердебиз, 4-этаждабыз. 442 кабинет. Инстаграм социалдык тармактардан эмне деп издеш керек сизди? Ооба, сөзсүз ал жакта барбыз. Шаани арт деген студия, Шаани арт студиясы. Шаани деп жазсаңыздар эле чыга берет. Анан кийин негизи Инстаграм аркылуу келишет, кардардын баарычы. Ошол жакта WhatsApp'ыбыз дагы бар. Жөн эле жазсаңыздар да болот, чалсаңыздар да болот. Анан Ош кара суу, Баткен, Кыргызстандын, Казакстандан бери келип заказ берип алып кетип калып атышат. Маселеси жок болуп калдык азыр эми. Ооба. Анан баасы боюнча айтсам, баасы албетте биздики базар баасынан кичине өйдөрөөк болуп турат. Себеби биз сапатка көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Балдарга жакшыраак кийим барсын депчи. Ошо анан баштан аяк комплектибиз 1000 сомдон айланып атат. 1000 сомдон айланат, бирок эске салчу нерсеси сапаты мыкты, тандалган кездемелер дагы, оюндары дагы. Биздин бир өзгөчөлүгүбүз, мисалы базарга барып алсаңыздар, класста деген бир класста жок дегенде 4 размер бала келет да. Биринчи класс болгону менен ал жерде баары эле окшош болбойт да. Бирөө чоңураак, бирөө кичирээк дегендейчи. Анан класста кичинекей балдар бар, чоң балдар бар, орточо балдар бар. Ошол арасында 1-2 кичинекей менен 1-2 чоңуна дагы биз ылайыктап жасайбыз да. Демек, классыңыз менен алдыра турган болсоңуз, ар бир баланын өлчөмүнө жараша тигип берүүгө аракет жасашат экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз студияда мына ушундай өзгөчө кыргыздын кийимдерин, бирок 21-кылымда заманбап стилде жасап жаткан уус чебер, кол өнөрчү Шаани арт студиясынын жетекчиси Алтын кыз Абдрахманова болду. Кайсыл жактан издеп табам деп турган болсоңуздар, анда Инстаграм социалдык баракчасына Шаани деп жазсаңыздар эле мына ушул эжекебиздин баракчасына туш болосуздар. Көрсөтүүнү мен Жазгул Кудайбердиева алып бардым. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар.